Ааламга жол айылдан башталат демекчи, Кыргызстандын көпчүлүк айылдарында бир нече өз ара жардамдашуу топтор түзүлгөн. Бирок мындай туруктуу иштеп кеткендер чанда гана болгондуктан, алардын ийгиликтерин элге деңазалоону туура көрдүк. Бекер отурбай, чер жазышуу майданын түздүк дейт аталган топтун лидери Гүлгакы Сатарова. Эженин айтымына караганда, 2017 жылы Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен өз ара жардамдашуу топ түзүлүп, нан жаап, ишкердик менен алектенип, элдерден буйртмаларды ала башташкан. Алардын айтымында, набайчылар бизден бир нандан 3 нан чыгарышат дешет. Алар нандарын таразага тартып, бирдей көлөмдө жабышат. Бир нан 560 грамм, токоч 250 грамм, батыр нан 1100 грамм. Биз элге пайда болсун деп граммдап кемитпейбиз дешет. Буйртма аз болсо 3000ден, көп болсо 5000ден топтун ар бир мүчөсү маяны алат. Сиз жетектеген топтун 3 жылдан бери туруктуу иштеп келгендигинин сырын билсек болобу деген суроого мындайча жооп алдык. Биринчиден, бекер деле отурабыз. Экинчиден, чай чакага акча деле түшүп турат. Үчүнчүдөн, жолдошубуз менен акый айтышпай биригип алып, нан жапканча сүйлөшүп чер жазышабыз. Ушул жагдай бизге жагып, таркабай туруктуу иштеп келебиз. Жумуш болгондон кийин кыйынчылыктар деле болот эмеспи? Бул суроого Гүлгакы эже мындайча жооп берди. Жок. Бирөөнүн үйүндө арендада отурабыз. Бизге эми өкмөт жер бергени менен ого бизде доход жок. Ишкана кургангачы. Ошондой эле эми азыр иштеген жерибизде стол жок. Нан жасаганга шарт жок да. Өзүбүз эптеп кичинерээк стол менен жасап атабыз нандарды. Анан тандырларыбыз дагы начарыраак болуп атат. Элдер алган тандырдан эле кичинекей тандыр алганбыз, ошон үчүн качествосы да начар тандырыбыздын. Айылда нанды буйртма менен жабышат. Башка күндөрү атайын жаап, Өзгөн базарына барып сатып келишет. Нан 20 сомдон, батыр нан 60, токочтор 10 сомдон. Силер наныңар жакшы, набай нан жесек, ашказаным кыжылдайт деп базарда бизди таанып калышкан. Наныбызды дароо эле талап кетишет дешет. Аракет кылсаң берекет дегендей, ушундай туруктуу иштеген өз ара жардамдашуу топтордун саны арбын болсо, аялдардын мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, айыл жергесинде жумушсуздуктун азайышына, улуттун жана өлкөнүн гүлдөп өсүшүнө өбөлгө түзүлөрү бышык.